Эхинококкоз бул өнөкөт түрдө өтүүчү митек курттардан улам пайда болгон оору. Бул оору көбүнчө боордо, өпкөдө, кээде башка органдарда да бителердин личинкалары бар кислоталардын суюктук толгон капчык пайда болушу менен мүнөздөлөт. Адам эхинококкозду жуктурган жаныбарлар менен түз байланышта болгон учурда таза жуулбаган мөмө жемиштерди жегенде же ачык суу булактарынан суу ичкенде жуктуруп алышы мүмкүн. Оорунун негизги булагы бул оорулуу иттер. Эхинококкоздун белгилери көпкө чейин байкалбай калышы мүмкүн жана бул белгилер кайсы орган жабыркаганына жараша болот. Эгерде мите боорду жабыркатса, анда адам оң капталда ооруксунуу, оордук, жүрөк айлануу, кусуу жана сарык сыяктуу белгилерди сезиши мүмкүн. Эгерде өпкө жабыркаса, дем жетпей калуу, көкүрөктөгү ооруксунуу жана жөтөл пайда болот. Дарыгерлер өз убагында текшерүүдөн өтүп, дарылоону эртерээк баштоону сунушташат.